келинчегимдин 5 айлык боюнда бар кезде ооруп больницага түшкөндө балада кыймыл бар болчу экен. 2-3 күндөн кийин выкидыш болуп калды. Россиянын закону боюнча андай учурда төрөлгөн балдарды бербейт экен. Шарият боюнча ат коюлуп кепинделиш керек беле деген суроо. Ушул суроо жүрөгүмдү өйүп келет. Келинчегимдин төрөлүшүнө аз калды, дуа кылып коюңуздар. Алла разы болсун, урматтайбыз, сыйлайбыз. Рахмат. Мындай. Бизде 4 ай 10 күндө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткан, Бухариде да, Муслимде да келет. Силердин жаралууңар эненин ичинде 4 ай бир тамчы болуп турат деген. Инна ахада халқикум фи батни уммихи юджма фи батни уммихи 40 яуман нутфатан деген. Демек, эненин ичинде бир тамчы болуп 40 күн турат деген. Андан кийин коюлган кан, андан кийин чайнала турган бир үзүм этке айланат. 40 күн болуп 120 күн болду, эми ага дайындалган периште бар, 4 нерсени жазат деген. Анын ажалын жазат, ырыскысын жазат, амалын жазат, бактылуу же бактысыздык, ушу 4 нерсени жазып, андан кийин жан үйлөнөт. 124 айда. Эми бала эненин ичинде өлүп калса, 9 айдын ичинде кандай болуп калса, өлүк төрөлө турган болсо, же болсо азыркындай алына турган болсо, аларга ат коюлбайт. Мениби? Ат коюлбайт. Аларга гусул кылынбайт. Жаназа окулунбайт. Шарияттагы талапка жараша кепинделбейт. Эгерде бала тирүү түшүп өлүп калса, 1 секунд жашап өлүп калды. Тирүү түшкөн, өлүк түшкөндү каяктан билебиз десе, төрөлүп атканда үн чыгарганды айтат. Төрөлүп аткан учурда үн чыкса, аны тирүү деп эсептейт. Тирүү төрөлдү дейт. Эгерде төрөлүп аткан учурда үн чыкпаса, ал өлүк төрөлдү деп эсептелет. Үн чыгардыбы, болду. Ошодон кийин 1 секунд, 2 секундтан кийин өлүп кала турган болсо, анда эмне кылат? Ат коюлат. Гусул кылынат. Кепинделет. Жаназа окулунат. Анан коюлат. Эгерде өлүк эле төрөлүп калса, азыркы иштер аткарылбайт, бирок ак сурукка жөнөкөй эле оролуп эле алып барып эле көмүп коет, болду. Эми Россиянын мыйзамы мен билбейм дем кандай экен. Бирок азыркы мына сиз айтып аткандай, выкидыш тиякта болуп калганда андай мындай деп айтып атасыз, алар бербейт экен тияк бак дегениңизге, сизге жок, ошондой сыйкы жалат болбогула. Ага ат коюлуу, кажети жок ага. Ат коюлбайт.